8-bölüm. Ушундан кийин дөөт периштиликтерди жеңип, аларды багындырды. Дөөт периштиликтерден метек Ааманы тартып алды. Мааптыктарды жеңип, аларды жерге жаткырып, аркан менен ченеди. 2 ченем аркандын астындагыларды өлтүрүү үчүн, ал эми 1 ченем аркандын астындагыларды тирүү калтыруу үчүн ченеди. Ошентип Мааптыктар дөөткө салык төлөөчү кулдарга айланышты. Дөөт Эфрат дарыясынын боюна өзүнүн бийлигин калыбына келтирүү үчүн келе жаткан Соба падышасы Рехобтун уулу Ададезердин аскерин талкалады. Ал анын 1700 атчан жоокерин жана 20 000 жөө адамын колго түшүрдү. Алардын майдан арабаларын тарткан аттарынын ичинен өзүнүн 100 арабасы үчүн ат калтырып, калган аттардын тарамыштарын кесип салды. Сириянын Дамаск шаарынан Соба падышасы Ададезерге жардамга кишилер келишти. Бирок дөөт сириялыктардын да 22 000 адамын өлтүрдү. Дөөт Сириянын Дамаск шаарына сакчыларын койду. Ошентип сириялыктар да дөөткө салык төлөөчү кулдар болуп калышты. Дөөт кайда гана барбасын, Теңир аны бардык жерде сактап жүрдү. Дөөт Ададезердин кулдарынын алтын калкандарын алып Иерусалимге алып келди. Ал эми Ададезердин Бетак жана Бейрот шаарларынан дөөт падыша абдан көп же салды. Дөөттүн Ададезердин бүт аскерин талкалаганын Хамат падышасы Той укту. Той дөөттүн Ададезер менен согушуп, аны талкалагандыгы үчүн өзүнүн уулу Адорамды ага салам айтып куттуктоого жөнөттү. Анткени Ададезер Той менен согуш жүргүзүп келген эле. Адорамдын колунда болсо күмүштөн, алтындан жана жезден жасалган идиштер бар эле. Дөөт падыша өзү жеңген элдерден, сириялыктардан, Мааптыктардан, Амондуктардан, Пелиштиликтерден, Амалыктыктардан Соба падышасы Рехобтун уулу Ададезерден тартып алган күмүш менен алтынды Теңирге арнагандай, ошол идиштерди да Теңирге арнады. Туздуу өрөөнүндө 18 000 сириялыкты талкалап келгенден кийин дөөттүн атагы чыкты. Анан дөөт Эдомго сакчыларын койду. Бүткүл Эдомго сакчыларын койду. Бүткүл Эдомдуктар дөөткө кул болушту. Дөөт кайсы жерге барбасын, Теңир аны бардык жерде сактап жүрдү. Ошентип дөөт бүт Исраилга падышачылык кылды. Ал өз элин адилеттүүлүк жана калыстык менен башкарды. Серуянын уулу Жояб болсо аскер башчы болчу. Акилуттун уулу Жошапат тарыхчы эле. Акитуптун уулу Садок жана Абиятардын уулу Акимелек ыйык кызмат кылуучулар. Серая болсо катчы болчу. Жояттын уулу Беная болсо керейликтер менен пелейликтердин үстүнөн башкаруучу. Дөөттүн уулдары падыша сарайында биринчи кызматчылар эле. 9-бөлүм. Дөөт Шабулдун тукумунан калдыбы? Жонатан үчүн ага жакшылык кылат элем деди. Шабулдун үйүндө Сиба деген кулу бар болчу. Аны дөөткө чакырып келишти. Падыша андан Сиба деген сенсиңби деп сурады. Ал ооба менмин, сенин кулуң деп жооп берди. Падыша ага мындай деди. Шабулдун тукумунан дагы ким бар? Мен ага Кудайдын ырайымын көрсөтөм. Сиба падышага Жонатандын аксак уулу бар деди. Падыша андан ал кайда деп сурады. Сиба падышага ал Амиелдин уулу Махирдин үйүндө, Ло Дебарда деп жооп берди. Дөөт падыша киши жиберип, аны Амиелдин уулу Махирдин үйүнөн, Ло Дебардан алдырды. Шабулдун небереси Жонатандын уулу Мепибешет дөөттүн алдына келип, жүстөмөндөп жыгылып таазим кылды. Дөөт Мепибешет деди. Мепибешет мына сенин кулуң деп жооп берди. Дөөт ага коркпо, мен сага сенин атаң Жонатан үчүн жакшылык кыламын. Атаң Шабулдун жерлеринин баарын сага кайрып берем. Сен дайыма менин дасторконумдан тамактанасың деди. Ошондо Мепибешет таазим кылып, сенин кулуң ким эле? Мендей өлгөн итке эмнеге көз кырыңды салдың деди. Анан падыша Шабулдун кулу Сибаны чакырып мындай деди. Шабулга жана анын тукумуна эмне тиешелүү болсо, ошонун баарын сенин мырзаңдын уулуна бердим. Балдарың жана кулдарың менен анын жерин иштеткин. Анын түшүмүн жыйна. Мырзаңдын уулунун жер азыгы болсун. Мырзаңдын уулу Мепибешет болсо, дайыма менин дасторконумдан тамактанат. Сибанын 15 уулу жана 20 кулу бар эле. Сиба падышага, мырзам, падыша өз кулуна эмнени буйрук кылса, кулуң ошонун баарын аткарат деди. Падышанын балдарынын биринде эле Мепибешет дөөттүн дасторконунан тамактанчу. Мепибешеттин Миха деген жаш баласы бар эле. Сибанын үйүндө жашагандардын баары Мепибешеттин кулдары эле. Мепибешет Иерусалимде жашады, анткени ал дайыма падышанын дасторконунан тамактанчу. Ал 2 бутунан тең аксап басчу. 2-бөлүм. Ошондуктан мен дагы барып силерди капалантпаш үчүн келбей эле коеюн деп чечтим. Эгерде мен силерди капа кылган болсом, капа болуп калган силерден башка мени ким кубантат? Барганымда мени кубанчу адамдар мени капалантышпагандай болсун деп буларды жаздым.
Менин кубанычым жалпыңардын кубанычыңар болот деп бекем ишенем. Силерди капа кылыш үчүн эмес, менин силерге болгон терең сүйүүмдү сезишиңер үчүн. Кайгыга батып, жүрөгүм сыздап, көз жашымды төгүп жаздым. 5. Эгерде кимдир бирөө мени капа кылса, мен эмес, кандайдыр бир деңгээлде, ашыр айтпайын, баарыңарды капа кылды. Мындай адамга көпчүлүктүн бул жазасы жетиштүү. Кайгыга чөгүп, мүңкүрөп калбашы үчүн ал адамды кечирип, сооронтконуңар жакшы. Ошондуктан ага сүйүү менен мамиле кылууңарды суранам. Мен муну силерге баардык учурда эле тил алар албасыңарды иш жүзүндө көрүш үчүн жаздым. Кимди кечирсеңер, мен да аны кечирем. Эгерде мен бирөөнү кечирсем, силер үчүн Машаяктын атынан кечирдим. Шайтан бизге зыян келтирбеши үчүн кечирдим. Анткени анын арам ойлору бизге белгилүү. Машаяктын жакшы кабарын таратыш үчүн Троваска келгенимде, Теңир аркылуу бул жерде жакшы кабар таратуу үчүн эшик ачык болгонуна карабастан, рухум тынчтана албады. Анткени менин бир тууганым Титти ал жерден таппай койдум. Алар менен коштошуп Македонияга жөнөп кеттим. Машаяк аркылуу бизге ар дайым жеңиш берген жана өзүн таанып билүүнүн жагымдуу жытын ар кайсы жерде биз аркылуу таратып жаткан Кудайга ыраазыбыз. Анткени Кудай үчүн биз куткарыла тургандардын арасында да, өлүмгө бара жаткандардын арасында да Машаяктын жагымдуу жытыбыз. Бирөөлөр үчүн өлүм алып келген өлүм жыты болсок, башка бирөөлөр үчүн өмүр алып келген өмүр жытыбыз. Андай болсо бул ишке ким жөндөмдүү? Биз көптөргө окшоп Кудайдын сөзүн бурмалабайбыз. Кудай сөзүн Кудайдан келген сөз катары Кудай алдында Машаяк менен тыгыз байланышта болуп, чын жүрөктөн айтабыз. 16 бөлүм. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, Иерусалимге өзүнүн жийиркеничтүү иштерин айт. Ага мындай де. Кудай Теңир Иерусалимге мындай дейт: сенин тамырың жана ата мекениң Канаан жеринде. Атаң Аморлук, энең Хеттик. Сенин төрөлүшүң мындай: сен төрөлгөн күнү киндигиңди кесишкен эмес. Сени тазалаш үчүн суу менен жуушкан эмес. Туздалган эмессиң, жалаякка оролгон эмессиң. Сага боорукердик кылып, ушулардын ичинен жок дегенде бирин кылыш үчүн эч кимдин көзү сени аяган жок. Сен төрөлгөн күнү талаага ташталгансың, анткени жек көрүндү болгонсуң. Ошондо мен сенин жаныңдан өтүп бара жатып, сенин тепсендиге ташталып, канга чулганып жатканыңды көрүп, сага мындай дедим: канга чулганып жатканыңа карабастан жаша. Ооба, мен сага канга чулганып жатканыңа карабастан жаша дедим. Сени талаа өсүмдүктөрүндөй кылып көбөйттүм. Сен өстүң, чоңойдуң, эң сонун сулуулукка жеттиң, көкүрөгүң чыкты, чачың өстү, бирок сен жабуусуз жылаңач элең. Ошондо мен сенин жаныңдан өтүп бара жатып, сени көрдүм. Мына ошол убак сенин убагың эле, сени сүйө турган убак эле. Мен сенин үстүңө кийимимдин этегин жайып, сенин жылаңачтыгыңды жаптым. Сага убада берип, сени менен келишим түздүм дейт Кудай Теңир. Ошентип сен меники болуп калдың. Мен сени суу менен жуудум, каныңды жууп салдым, анан сени зайтун майы менен майладым. Үстүңө саймалуу көйнөк, бутуңа сактыян бут кийим кийгиздим. Белиңди ак мата менен курчадым, сага жибек жабуу жаптым. Сени жасалгалар менен жасалгаладым. Колдоруңа билерик салдым, мойнуңа мончок тактым. Мурдуңа шакек салдым, кулагыңа сөйкө тактым. Башыңа эң сонун таажы кийгиздим. Ошентип сен алтын күмүш менен жасалгаландың. Кийимиң ак матадан, жибектен жана саймалуу кездемеден болду. Сен эң жакшы буудай унунан жасалган нан менен, бал жана зайтун майы менен азыктанчы элең, ашкан сулуу элең жана падышачылык даңкка жеттиң эле. Сулуулугуң менен элдердин арасында атагың чыкты. Анткени мен сага кийгизген эң сонун кийим сулуулугуңду арттырып, кемчиликсиз кылган эле, дейт Кудай Теңир. Бирок сен сулуулугуңа таяндың. Атак даңкыңдан пайдаланып, бузуктук кыла баштадың. Жаныңдан өткөн ар ким менен бузуктук кылдың. Анан өзүңдүн кийимдериңден алып, түркүн түстүү бутканаларды жасадың. Ошол жерлерде бузуктук кылдың. Буга чейин мындай болгон эмес, мындан кийин да болбойт. Мен берген алтындан жана күмүштөн жасалган өзүңдүн кооз буюмдарыңдан алып, өзүңө эркек сөрөкөттөрүн жасап, алар менен бузуктук кылдың. Өзүңдүн гүлдүү көйнөгүңдү алып, аларга кийгизип, алардын алдына менин зайтун майымды, менин жипар жыттуу затымды койдуң. Мен берген нанды, сени азыктандырган буудай унун, зайтун майын жана балды алардын алдына жипар жыттуу зат кылып койдуң. Ушундай да болгон, дейт Кудай Теңир.
Мага төрөп берген уулдарыңды, кыздарыңды жем кылып курмандыкка чалдың. Сага өзүңдүн бузуктук кылганың аздык кылдыбы? Бирок сен менин уулдарымды да мууздап, аларга берип, курмандыкка өрттөдүң. Сен өзүңдүн бардык жийиркеничтүү иштериңди, бузуктугуңду кылып жатканда, жаш кезиңде жылаңач, жабуусуз болуп, тепсендиге ыргытылып, канга чулганып жатканыңды эстеген жоксуң. Бардык кыянат иштериңден кийин сага кайгы дейт Кудай Теңир. Сен өзүңө бузуктук бутканаларын курдуң, ар кайсы аянтка бутканаларды жасадың. Ар кайсы жолдун башына өзүңө бутканаларды куруп, сулуулугуңду маскаралап, жаныңдан өткөн ар кимге буттарыңды ачтың, ошентип бузуктугуңду арттырдың. Узун бойлуу кошунаң Мисир уулдары менен бузуктук кылдың, мени каардантып бузуктугуңду арттырдың. Ошондуктан мен өз колумду сага каршы сундум, жана сага деп белгиленгенди азайттым. Сени жек көргөн, сенин бузулган жүрүм турумуңдан уялган Пелиштик кыздарынын сага зомбулук кылуусуна жол бердим. Сен Ашур уулдары менен бузуктук кылдың, бирок ага да тойгон жоксуң. Алар менен бузуктук кылдың, бирок ага да канааттанган жоксуң. Бузуктугуңду Канаан жеринен Каздимге чейин арттырдың, бирок ага да канааттанган жоксуң. Эгерде сен ушунун баарын тыюу салынбаган бузулган аялдай болуп жасаган болсоң, анда алсырап бүтсөң керек, дейт Кудай Теңир. Сен ар кайсы жолдун башына бузуктук бутканаларын куруп жатканда, ар кайсы аянтка бутканаларды жасап жатканда, сен бузулган аялдай эмес элең, анткени сен белектерди четке какчысың. Бирок сен өзүнүн күйөөсүнүн ордуна башка эркектерди кабыл алып, ойноштук кылган аялдай болчусуң. Бузулган аялдардын баарына белек беришет. Сен болсо өзүңдүн бүт ойношторуңа белектерди өзүң берчүсүң. Сен аларды ар тараптан келип өзүң менен ойноштук кылыш үчүн сатып алчусуң. Сенин бузуктук кылганың аялдардыкынан башкача. Алар сенин аркаңдан чуркашчы эмес, белектерди сен берчүсүң, сага болсо белек беришчи эмес. Ошондуктан сен башкалардан айырмаланып, тетирисинче кылчусуң. Ошондуктан бузулган аял, Теңирдин сөзүн ук. Кудай Теңир мындай дейт: сен өз акчаңды ушинтип чачканың үчүн, бузуктук кылып ойношторуңдун алдында, өзүңдүн жийиркеничтүү жасалма кудайларыңдын алдында, жылаңачтыгың ачылган үчүн, жана аларга берген өз уулдарыңдын каны үчүн, мына ошон үчүн мен сени рахаттанган, өзүң сүйгөн ойношторуңдун баарын, сен өзүң жек көргөндөрдүн баарын чогултам. Мен аларды сага каршы ар тараптан чогултуп келип, алардын алдында жылаңачтыгыңды ачам. Ошондо алар сенин бүт маскаралыгыңды көрүшөт. Мен сени ойноштук кылгандарды жана кан төккөндөрдү жазалагандай жазалайм. Сени каарым менен, кызганчаактыгым менен өлүм жазасына тартам. Сени алардын колуна салып берем. Ошондо алар сенин бузуктук бутканаларыңды кыйратышат. Сенин бутканаларыңды уратышат, үстүңдөгү кийимиңди сыйрып алышат, жасалгаларыңды жулуп алышат, өзүңдү жылаңач, жабуусуз калтырышат. Сага топ элди каршы көтөрүшөт, сени ташбаранга алышат, кылычтары менен бөлө чабышат. Сенин үйлөрүңдү өртөшөт, сени көптөгөн аялдардын көз алдында жазалашат. Ошентип сенин бузуктугуңду токтотом. Ошондон кийин белек бербей каласың. Ошентип өзүмдүн сага болгон каарымды кандырам. Менин кызганчаактыгым сенден четтейт, ошондо тынчтанам. Ошондон кийин ачууланбайм. Сен өзүңдүн жаш күндөрүңдү эстебегениң үчүн, мени ушулардын баардыгы менен кыжырлантканың үчүн, мен да сени өзүңдүн жолдоруңа жараша жазалайм, дейт Кудай Теңир. Сен ушундай жийиркеничтүү иштерди кылгандан кийин, андан арыда бузуктукка берилбешиң үчүн ошентем. Мисал менен сүйлөгөн ар ким сен жөнүндө энеси кандай болсо, кызы да ошондой деп айтылат. Сен өз күйөөсүн жана балдарын таштап кеткен энең окшошсуң. Сен өз күйөөлөрүн жана балдарын таштап кеткен эжелериңе окшошсуң. Силердин энеңер Хеттик, атаңар Аморлук. Сенин улуу эжең, сенин сол тарабыңда кыздары менен жашаган Самария. Сиңдиң болсо сенин оң тарабыңда кыздары менен жашаган Содом. Бирок сен алардын жолдору менен да жүргөн жоксуң. Алардын жийиркеничтүү иштерин да кылган жоксуң. Ал сага аздык кылды. Сен өзүңдүн бүт жолдоруңда алардан өтүп бузуктук кылдың. Мен тирүүмүн, дейт Кудай Теңир. Сенин сиңдиң Содом өзү да, анын кыздары да сен кылганды жана сенин кыздарың кылганды кылышкан жок. Сиңдиң Содомдун жана анын кыздарынын мыйзамсыздыгы бул: текебердик, ашыра тоюу жана бекерчилик. Алар кедейлерге жана жакырларга жардам беришкен эмес. Алар текеберденишти, менин алдымда жийиркеничтүү иштерди кылышты. Муну көрүп мен аларды четке кактым.
Самария, сен кылган күнөөлөрдүн жарымын да кылган жок. Сен өзүңдүн жийиркеничтүү иштериң менен алардан ашып түштүң. Ушундай жийиркеничтүү иштерди кылган сага караганда эжең менен сиңдиң адилирээк болуп чыкты. Эми сен да өзүңдүн маскаралыгыңды көтөр. Сен өзүңдүн эжең менен сиңдиңди айыптачы элең. Сен өзүңдү күнөөлөрүң менен алардан да артык маскара кылдың. Алар сага караганда адилирээк. Уяттан сен да кызар, эжең менен сиңдиңди актап, өз маскаралыгыңды көтөр. Бирок мен алардын туткундалып кеткен элин, Содомдун туткундалып кеткен элин жана анын кыздарын, Самариянын туткундалып кеткен элин жана анын кыздарын, алардын арасындагы сенин туткундалып кеткен элиңди кайра алып келем. Ошентип сен өз маскаралыгыңды көтөрөсүң, алардын көңүлүн көтөрүп кылган бардык иштериң үчүн уяласың. Сиңдиң Содомда анын кыздары да өздөрүнүн мурунку абалына келишет. Эжең Самарияда анын кыздары да өздөрүнүн мурунку абалына келишет. Сен да, кыздарың да өзүңөрдүн мурунку абалыңарга келесиңер. Текеберденип жүргөн күндөрүңдө өзүңдүн сиңдиң Содом жөнүндө оозуңа да алган эмессиң. Ошол убакта сенин бузуктугуң Сирия кыздарынан жана аны курчап тургандардан, сени туш тараптан жек көрүү менен карап турган Пелишти кыздарынан маскара болгон убактагыдай ачылган эмес. Сен өзүңдүн бузуктугуң үчүн, жийиркеничтүү нерселериң үчүн азап тартып жатасың дейт Теңир. Анткени Кудай Теңир мындай дейт: сен кандай кылсаң, мен сага ошондой кылам. Сен келишимди буздуң, убаданы жек көрдүң. Бирок мен сенин жаш чагыңда сени менен түзгөн өз келишимимди эстеп, сени менен түзгөн түбөлүк келишимимди калыбына келтирем. Эжең менен сиңдиңди кабыл алганда өзүңдүн жолдоруң жөнүндө эстеп уяласың. Аларды мен сага кыз кылып берем, бирок сени менен түзгөн келишим боюнча эмес. Мен сенин кылгандарыңдын баарын кечиргенимде эстеп уялышың үчүн, уялганыңдан оозуңду ачпашың үчүн өзүмдүн сени менен түзгөн келишимимди калыбына келтирем. Ошондо сен менин Теңир экенимди билесиң дейт Кудай Теңир. 57-ci Забур. Ырчылар тобунун башчысына. Өлтүрбө. Дөөттүн жазуусу. Чыны менен эле чындыкты айтып жатасыңарбы силер? Соттор, адилет соттоп жатасыңарбы, адам балдары? Жок, жүрөгүңөрдө мыйзамсыздык кылып жатасыңар. Жерде колуңар менен кылган кыянат иштерди таразага коюп жатасыңар. Ыймансыздар төрөлгөндөн баштап эле түз жолдон чыгышат. Жатындан чыккандан тартып эле жалган айтып адашышат. Алардын уусу жылаандын уусундай, кулагын жаап алган керең уулуу жылаандын уусундай. Ал арбоочунун сөздөрүн эң эле мыкты арбоочунун арбоосунда укпайт. Алардын оозундагы тиштерин талкала, арстандардын жаактарын сындыр Теңир. Алар агып кеткен суу сымал агып жок болушсун. Алар сынган жебелерге окшоп калышсын. Үлүлдөй болуп жаңыдан ачыларда жок болушсун. Бойдон түшкөн баладай күндү көрбөй калышсын. Казаныңар күйүп жаткан тикинектин табын сезгенче жаңысын да, күйгөнүн да куюн учуруп кетсин. Кудайдын алардан өч алганын көргөндө адил адам кубанат, буттарын ыймансыздардын канына жууйт. Ошондо адам, чыны менен эле адил адам өз жемишин алат. Ошондуктан жер үстүндө жазалай турган Кудай бар дейт. 58-ci Забур. Ырчылар тобунун башчысына. Өлтүрбө. Шабул дөөттү өлтүрүү үчүн үйүн кайтарууга жибергенде жазган дөөттүн забуру. О Кудай, мени душмандарымдан куткар. Мени мага каршы чыккандардан корго. Мени ыймансыз иш кылгандардан куткар. Канкорлордон сакта. Анткени мына алар менин жанымды аңдып жүрүшөт. Күчтүүлөр мага каршы топтолуп жатышат. Бул менин кылмышым үчүн эмес, менин күнөөм үчүн эмес, Теңир. Мен күнөөсүз болсом деле топтошуп, куралданып жатышат. Мага жардам берүүгө кел, буларды көр. Сен Теңир, кудуреттин Кудайысың, Исраилдин Кудайысың. Бардык элдерди жазалоого аттан, ыймансыз жана кыянат иш кылгандардын бирин да аяба. Кечинде алар кайрадан келишет, иттердей улуп шаарды тегеренип жүрүшөт. Мына алар өздөрүнүн оозу менен жаман сөздөрдү кусуп жатышат. Алардын оозундагы кылычтары ким укмак эле деп ойлошот. Бирок сен, Теңир, аларды күлкү кыласың, ал элдердин баарын уят кыласың. Алардын күчү бар, бирок мен өзүңө кайрылам, анткени Кудай менин коргоочум. Мага райым көрсөткөн Кудай менин алдыман тосуп чыгат. Кудай мени душмандарымды коркпой карагыдай кылат. Элим унутуп калбашы үчүн аларды өлтүрбө. Аларды өз күчүң менен таркатып жибер. Аларды кулат, Теңир, биздин коргоочубуз. Алардын тилинен чыккан сөздөр ооздорунун күнөөсү. Алар өздөрүнүн текебердик менен берген анты үчүн, айткан калпы үчүн колго түшүшсүн.
Каарың менен чачып жибер аларды. Аларды чачып жибер. Алар жок болушсун. Кудай Жакыпты бийлеп турарын төгөрөктүн 4 бурчу билсин. Кечинде кайрылып келип, иттердей улуп, шаарды тегеренип жүрүшсүн. Тамак издеп тентип жүрүшсүн. Ачка жүрүп түндө өткөрүшсүн. Мен болсо сенин кудуретиңди мактабырдайм. Сенин ырайымыңды таң азандан жар салам, анткени сен менин коргоочум жана башыма кыйынчылык түшкөн күнү баш калкалар жайымсың. Менин күчүм. Сени даңктабырдайм, анткени Кудай менин коргоочум, мага ырайым кылган Кудайым.